Ассаламу алейкум. Арыбаңыздар, мекендештер, замандаштар, санаалаштар, өзгөчө жылкы ышкыбозчулар, улакчылар, сак саламатсыздарбы? Сиздер албетте Эл Кабар каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн сиздерге Ноокат жергесинен чыгып жатабыз. Ноокаттагы Телмандабыз. Мынабул сиздер экрандан көрүп турган жылкы сатка коюлду. Экрандан алыстабай туруңуздар, жакыныраак туруңуздар, кулакты төшөңүздөр. Жылкыны билели, сынını, сырını, боюну, дегеле бүт информацияны. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы өзүңүз, жакшы келиңиз. Иштериңиз? Кудайга шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз. Акырын келип калдык. Кызматка чакырдык, аттарды сатууга коюш керек болуп, сиздерди чакырдык. Бүгүн Байман Таксыр канча жылкы чыгат? Жылкы саны боюнча 3 жылкы чыгат. 3 жылкыны чыгарабыз. Бул ошондо биринчи жылкы Ноокатта. Биринчи жылкы бул заты боюнча таза данчак, аралашмасы жок. Ростовдон келген, 2 жашында келип, азыр жашы боюнча азыркы тапта 4 жашар жаңы асый. Асый боюнча айтылган жаңы асый. Жазга 2 асыйга чыгат, 5 жашар болот. Жазга. Азыр жаңы асый. Машалла. Быйылкы жылга. Бул эми качан алдыңыз эле? Каяктан келди эле сизге? Бул 2 жыл болду, Кунанында келген бизгечи. Кунанында келип, Ростовдон алып келди, данчак алып келген байкелер бар. Ошолордун колунан бизге өткөн 2 жашында. Бул эми 2 жылдан бери кара койдун чөбүнү жеп чоңоюп жүрөт экен да. Ошондой. Бул азыр саратанын жемин берип, антип өтө улакат эле тапталып багылган ат эмес. Жайда бейлерди чыгып, бейлерди айланып түшкөнгө ошондой минип эле жүргөн тоодочу. Тоодо ошондой жүргөн. Тоодон келгенден бери ошо бир эле жерде ушу досубуздун колунда турат. Азыр досума берген мен мингенге өзүм немем жок болгону байланыштуу ушу доско берген. Бул өтө деле көп жем жеген эмес. Чөп жеп, орто жем жеп турду да. Эми бунун келечеги алдында. Буйруса эми быйыл жаңы азуу сайды, быйыл жаңы асый болду. Бирок жеп ичишинде айыбы жок. Өтө аппетити өтө мындай кыргыздарда айтканча жалпак эле крокодил экен. Демек, ден соолугу мыкты, ага кепилдик бересиз. Кепилдик берем. Чөп жеши, жем жешин кайраттуу, аябай каттуу жейт, тез жейт. Жылкычы. Негизи данчактайлар обороту тез болот эле. Кандай болду мунун? Бул скорость боюнча өтө ылдамдуу, каттуу экен бул жылкылардынчы, данчак жылкыларынын негизи элечи. Бунун бизде зарда деп коет. Зардасы аябай күчтүү, курч жылкы. Биздин кара байырларга салыштырмалуу бир топ эле жогору ылдамдык кылат буларчы. Бою канча болду эми мунун азыр данчактын жаңасы? Боюна алып келсек 60тан жогору чыгышы мүмкүн, бирок 60тан ылдый эмес, 60 плюс-минус деп коелу. 1.60. Ошондой. Грубо говоря, туугандар, ден соолугу мыкты экен. Бул буту колу, ден соолугу ичип жешинде айыбы жок. Баардыгы жайында, травмасы жок. Улак алып бардыңызбы? Тамаша кылганы, киргизгени? Ооба, улакка барылып, айылдагы теке улактарга быйыл эми жаңыдан бир 2-3 жол барып, ашырылып чалылган. А так мында торпо улак чоң топторго алып барып чабып көрө элекпиз. Кыйнай элексиз. Кыйнай элекпиз. Суутулганбы, канча жем жейт эми азыркы учурда? Азыркы учурда бир 3 килограмм төгөрөгүндө эле жем жейт азыркы учурда. Кадимки эле багууда экен да азыр. Ошондой эле, пока ошондой эле турат, ооба. Өтө деле эзилип, чабылып аяндай болбой атат. Данчактын негизи моюндары, баштары ушундай болот эле өзү. Булардын таза кандуу данчактар. Свети сары түстө келет, анан жалдары суюк болот. О, жалын көрсөңүз, жал жок деле булачы. Өтө деле аз. Жалын жок Буйругу деле экен. суюк келет. Тумшуктары куш тумшук келет. Скоростной жылкыда, арабский жылкылар баштары ошо кетет. Таза кандуу данчак туугандар көрүп атасыздарбы? Жалындарын, куйруктарын көрүңүздөр. Бул сиздерге маалымат катары дагы кетет. Тумшугун дагы бир караңыздар. Каз кашкасы бар экен башында. Турушу жакшы экен, жүрүшү жакшы экен. Негизи эле данчактын сыны жакшы экен туугандар. Мен бир катар сиздерге айланайын, ошондой болбосо дагы чоң аламан улактарга кире элек болсо дагы жан баштарыны, буту колуну бир көрөсүздөр. Таза эле да бардыгы. Таза, ичип жеши, ден соолугу, буттары айып жок, эч жеринде травмасы жок, бардыгы таза. 1.60 жаңы эле асый туугандар, келечеги бар нерсе. Бунун келечеги бар. Үйгө коюп тукум алса да аябай жакшы нерсе да. Буну ошо кара байыр, основной кара байыр белгири койгон турабы деп өзүмчө оюм да, ошондой ойлойм да. Кийинки жыл жаздан уже кое берсек болот да буну. Быйыл жаздан коюлса болот, ооба. 2022ден. Быйыл деле жаңасы да жарат болчу, биз койбодук да, просто коюлган жок. Машалла. Эми канча дейсиз буну? Байман Таксыр. Бунун айтылыш баасы азыр 500 миңге коюлду, да сүйлөшүүлөр болот.
аз бир скоростторун ары бери чабып көрсөтүп койсок да Бол. болот. 500 000 сом туугандар, кемени сүйлөшөсүздөр, колду катуу кысасыздар. Бул биздин биринчи данчак, биринчи жылкыбыз. Бир көрсөтүңүзчү бир скоросттан поворотторун, келиңиз. Кетти манакей туугандар. Жаңы эле асы. Чалыңыздар, экрандагы номерлерге чамданыңыздар, байланышыңыздар, ноокатка, телманга түзүлө келесиздер. Узат кой, узат кой. Кара койдун таза чөптөрүн жеп, Россиядан 2 жыл болуптур келгенине, ушул жерде экен. Кадимки эле багууда. Байланышып алыңыздар дагы, таптаңыздар, тарбиялаңыздар, түшүмүнү көрүңүздөр. Манакей, көрдүңүздөрбү? Жакшы экен обороттор, скоросттары жакшы экен, повороттору деле түзүлгөн. Башында көтөргөн барсаңыз, башта жакшы көтөрөт да. Кетти туугандар, мынакей. Байман таксыр. Содаңызды берсин. Данчак бир бешенеси бар адамга барсын. Ошондой болсун. Иншалла.